Кыргыз адабияты сабагы 6-класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин адабият сабагыбызда өтө турчу темабыз Барпы Алыкуловдун балдарга насыяттары. Сабактын максаты: бүгүн сабактын жүрүшүндө Барпы Алыкуловдун өмүр баянынан кыскача маалымат аласыңар. Балдарга насыяттары эмне жөнүндө экендигин билип, мазмуну менен таанышасыңар. Ыр боюнча суроолорго жооп берип, өз алдыңарча ыр кураганга аракет кыласыңар жана ыр саптарын толуктайсыңар. Алгач Барпы Алыкуловдун өмүр чыгармачылыгынан кыскача маалымат алып алалы. Барпы Алыкулов Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Ачы деген кыштакта 1884-жылы жарык дүйнөгө келген. Ата теги жарды адамдар болгон. Ошондуктан Барпыдагы кичинекей экесинен баштап эле Мадалы, Назарбай деген сыяктуу байлардын малын багып, алардын отунун алып, күлүн чыгарып, малайлыкта күн көргөн. Барпы бала кезинде ушундай кечирген оор күндөрү жөнүндө Мен көргөн күндөр деген ырында эскерген экен. Барпы Алыкулов ушундай оор турмуш кечиргенине карабай, чыгармачылыкка эрте аралашкан экен. 16 жашка чыгып чыкпай эле эл арасында ал акын катарында белгилүү боло баштаган. Бирок бул оор турмуштун азабынан акын эрте эле 36 жаш курагында эки көзү көрбөй азиз болуп калган. Эки көзүнүн көрбөгөнүнө карабастан өмүрүнүн акырына чейин мыкты чыгармаларды жазып бизге калтырып кетти. Бүгүн биз мына ошондой чыгармаларынын ичинен Балдарга насыят деген ыры менен таанышабыз. Адамдардагы жакшы жаман сапаттарды салыштырып келип, жыйынтыгында жакшы сапаттарга, жакшы жүрүм-турумга үндөгөн чыгармаларды насыят ырлары деп коебуз. Барпынын дагы бул балдарга насыят ыры мына ушундай балдарды жакшы сапаттарга үндөгөн, терс сапаттардан алыс болууга чакырган чыгарма. Эмесе ырга көңүл буралы. Ырыскыңды бекерге төкпөгүлө балдар-ай, акарат кылып бирөөнү сөкпөгүлө балдар-ай, мурдуңду бөөдө көтөрүп көппөгүлө балдар-ай. Эс токтотуп бир ишти аңдагыла балдар-ай, көңүлү туура тең тушту жандагыла балдар-ай. Бирөөнүн болсо буюмун албагыла балдар-ай, жаман атты наалатка калбагыла балдар-ай. Киши билбестиктен сүйлөсө какпагыла балдар-ай. Бирөөнүн тону жакшы деп кийбегиле балдар-ай, бирөөнүн аты семиз деп минбегиле балдар-ай. Адебиңдин пайдасын ойлогула балдар-ай, кеп бербеген такымчы болбогула балдар-ай. Кеңири заман тең жыргал ойногула балдар-ай, түбөлүк теңдик болоорун ойлогула балдар-ай. Мөндүрдөй жаап ок түшсө коркпогула балдар-ай, тоодон түшкөн ташка окшоп көөлөнгүлө балдар-ай. Илим билим пайдалуу окугула балдар-ай, жаш булбулдай үн салып сайрагыла балдар-ай. Өзүңөр уккандай балдар, акын балдарга насыят ырында ошо балдардын ушундай теңчилик, жыргалчылык заманда жашап жатканын баса белгилеп, мына ушундай заманда окууга, илим билимге көңүл бурууга, жаман адаттардан алыс болууга чакырып жатат. Келгиле балдар, эми болсо дептерлериңерди алып чыккыла. Бүгүнкү ушу балдарга насыят ырына байланыштуу кичинекей тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма: акын балдарга насыят ырында балдарды кандай болууга чакырып жатат, кайсы оң сапаттарга чакырды? Биринчи тилкеге толтурасыңар. Ал эми экинчи тилкеге болсо кайсы терс сапаттардан алыс болгула деп жатат. Ырда баяндалган терс сапаттарды жазасыңар. Экинчи тапшырма: өзүңөр окугула дагы эсиңерде калгандай ушул балдарга насыят ырын толуктагыла. Жана үчүнчү тапшырма: өзүңөр дагы ушул балдарга насыят ырына окшоштуруп ыр жазып көргүлө.
бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.